Бизде болгон карапайым адамдар эч убакта адилеттүүлүккө жетпейт экен. Ошол күнү эртең менен мен кадимкидей эле пакетке завтрагымды салып алып, кофелер бар эле, ошолорду алып алып, анан жумушка кирген. Мен чай ичип жүргөн идиштеримди баарын салып, ошол эле алып келген пакетиме кабинетимди бекитип, анан мен КППга барсам, текшеребиз деп калышты. Ачылбаган кофе бар болгон. Сен бул кофени Абдуллинден соттолгон. Абдуллиндин кофесин ордон алыптырсың деп айтышты да. Макулуңуз, анда бар Абдуллинден сурап келиңиз соттолгондон. Мен сурап келем дейт. Сурап келиңиз деп мен бир 10 минуттай күтүп отурдум. Анан барса соттолгон жок, бул меники эмес деп койду да. Меники эмес, мен кайра келди да, жок, буну мен дагы териштиришим керек деп мен алып алган кофелерин бербейт да. Анан эч ким жок болгондуктан мен кетип калдым, кофелерди таштап коюп эле. Мени жумуштан бошотуу боюнча жанакындай кофени алгансың, лимонду алгансың деп күнөөлөп атышпайбы? Бирок мен мына сотко да көрсөттүм бул нерсени, ар бир сот сайын көрсөттүм да. Бул квитанция ар бири жазылган, мынакей эмне алгандарым боюнча чеги, баасынан бери көрсөткөн, чектердин номери мына 19, бирөө болсо 8 деп даталарынан бери көрсөтүп мен берген болчумун да. Бул менин буну мен кофени сатып алгандыгым боюнча, эки жерде кофени сатып алгандыгым боюнча чектери булар. Нарын шаардык прокуратурасына, Нарын шаарындагы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына, УКМКга ушул экөөнө тең арыз жазганмын. Менин арызымдын негизинде териштирилген, текшерилген, начальник Таштеке уулунун үстүнөн РПП менен кылмыш козголгон. Бул иштин баары жабылган. Эчтеке кылышкан эмес. Болгону экспертизага беришкен. Экспертиза алып кеткен журналдарды, шунурланган, номерленген журналдардын баарын тытып, ошондой тиянак чыгарып койгон. Азырда көрсөтөм экспертизанын заключениясын. Ортолорунда кагаздары жок болгондугуна байланыштуу биз андай чыгара албайбыз. Асанкан уулу мисалы водитель жумушка келбей зарплата алып атат да, анын келип кетүүлөрү жумушка келбегендиги жөнүндө тастыкталган бүт баары тең көрсөтүлгөн. Сотрудниктер бүт баары тең арыз жазып берген, түшүнүк жазып беришкен. Келбейт сотрудник, бул сотрудник бизге деп. Бирок ошол экспертизанын негизинде бул иш жабылып калган. Ошентип журналдарды тытып туруп колдоруна кайра заключение берип коюшкан. Кожокеева кызматтык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы жана мыйзамдуулукту бузгандыгы үчүн кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын 2025-жылдын 12 февралындагы номер 13 өздүк курам боюнча буйругу менен Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндө мыйзамынын 80-беренесинин 3-бөлүгүнүн 13 пунктуна ылайык ишенимден ажыраганына байланыштуу укук коргоо органындагы кызматынан бошотулган. Байондода Нарынга эл менен жолугушууга барганда мен убактым болбой калды барып, эмне өзүнө айткым келген ушул нерсенин баарын тең. Ошон үчүн мен кандай десем, азыр сотто эч кандай мындай адилеттүүлүк жок экен деп айтат. Анан азыркы учурда бир чөнтөгүңдө акчаң болушуң керек экен. Анан өйдө жакта тааныштарың болушуң керек экен. Бизде болгон карапайым адамдар эч убакта адилеттүүлүккө жетпейт экен. Мен көрсөтүп берип атам моундай далилдердин бери. Ортодо видеолордун баары өчүп калып атат. Чектерди көрсөтүп атам. Мен андан башка эмне далил көрсөтө алам?